Барыңарга салам, сиздер менен Кежиринго. Бүгүнкү видеодо эле сиздерге кантип интернеттен акча табуу темасында видео даярдап койдум. Бул видеого ушул жерде комментарий жазгыла, чтобы кийинки видеодо 150 сом акча утуп алышыңыздар мүмкүн. Андыктан азыр эле комментарийге кирип, коммент жазып, ушул видеого ушул жерде лайк басып, максимально поделиться кылып таратып, погнали, анда сиздерге жаңы видеону көргөзөбүз. Бам! Биздин бүгүнкү бот достор Gmail Farmer bot. Бул ботту мен каналыма мурда киргизген болчумун, бирок ал убакта подписчик аз болчу. Ну ладно, сөзүн кыскасы. Аккаунт ачабыз и ошол аккаунтка бизге акча төлөшөт. Жол айтканда бир жолу көргөзгөн жакшы деп зарегистрировать дегенди басабыз достор. Mozilla деп, короче, ушуну копировать этебиз, анан настройкага киребиз. Настройканын Google деген бөлүмүн табабыз и бул жерге басабыз. Мону басып бул жака түшүп добавить аккаунт дегенди басабыз. Создать аккаунт для личного использования дегенди басып, бул жерге имя деген жерге азыркы жерди копировать этип алабыз. Так, бул жерге көргөн болсоңуздар, имя Mozilla, фамилия жок, кереги жок деп турат. Ошону копировать эткенбиз, имяны, фамилиянын кереги жок достор, өзүңөр көргөн болсоңуздар. Далее дегенди басабыз. И день, месяц, буларды абсолютно разницасы жок. Главное, он 8 плюс коюп койсоңуздар болду. Пол дегенде эле не указан кылсаңыздар деле боло берет. И далее. Бул жерден биз могулорду баспай создать собственный дегенди басабыз. Чыгып бул жака киребиз и email деп турат. Ошону копировать этип алабыз. Бул жерди копировать этип, кайра киребиз. Создать собственный. Бул жерге ушуну басып, далее дегенди басабыз. Пароль. Пароль деген жерге деле биз ушул жерден копировать этип алабыз, көргөн болсоңуздар. Пароль. Муну мындай басып турсак копировать болуп калат өзү. Бул жака кирип, далее дегенди басабыз. Все, аккаунт биздики создан болду. Далее. Принимаю. Главное, бул жака акча сиздерге түшкөндөн кийин аккаунттан чыгып кетишиңиздер керек болот. Буга кирип, готово дегенди басышыбыз керек. Баскандан кийин бизге бул жерде включить 2FA. Муну бассак, муну жагып койсок биз где-то 8 сом алабыз, а муну жакпай эле жөн аккаунтты завершить этип койсок, бизге азыр 7 рубль, 7 сом акча берилет. Завершить дегенди басабыз, бизге вам необходимо добавить резервную почту деп турат. Муну биз басабыз, копировать этип алгандан кийин кайра киребиз. Биз создать эткен аккаунт Mozilla. Муну көргөн болсоңуздар керек. Басабыз ушул жака. Муну басып, аккаунт Google. Муну эле басабыз. Поискка эми на орус тилинде резерв деп жазсак өзү биринчиден чыгат. Резервный адрес электронной почты. Ушуну басабыз. Анан код сурайт, телефонуңардын кодун. Бул жака ачабыз. Добавить резервный адрес. Бул жерди басып, копировать эткен адрести басабыз, сохранить. Бул жака код келет, бирок кодту биз кереги жок. Отмена кылып коебуз, бияка уже автоматически кирип калат. Эми аккаунтка кайра киребиз. Завершить дегенди дагы басабыз. Выполняется проверка, пожалуйста, подождите. Болуп тура берсе, завершить дегенди басабыз. Все, бул жерде окуган болсоңуздар, средства будут переведены на основной баланс после 3-дневного холда. Короче, 3 күндөн кийин сиздерге акча түшөт деп бул жака жазып койгон достор. Обязательно выйдите из аккаунта на своем устройстве. Либо чыкпасаңыздар деле өзү чыгара берет. Эми баланска өтө турган болсок, баланста менде 37 рубль бар экен. Муну мен вывести кылып алсам болот. Холд деген жерде мен уже 3 аккаунт бияка дагы проверкага жөнөтүп койдум, ошондуктан 21 рубль турат. Биз Payr'ды басабыз, сиздерге кандай удобный болсо, сиздер ошо жака чыгарсаңыздар болот, бирок самый удобный мен ойлойм Payr деп. Payr кошелектин номерин жазабыз. Кошелекке кирип, копировать этип, баланс 10 сом көргөн болсок, жака ошону жазабыз и жөнөтүп коебуз. Заявка на выпуск и будут отработаны в течение часа, 1 саат ичинде келет дейт. Келгенден кийин сиздерге көргөзөм. Мага СМС келди, акча түштү деп, давайте азыр обновление кылабыз. И реально акча бизге келип түштү, 40 рубльдай акча келип түшкөн достор. 47 цент бул жака кетирген болсок, алар комиссия алып, уже 47 цент мага акча келип түштү, 40 рубльдай болду. Короче, акча төлөйт бул бот.
Андыктан кирип азыр эле ойноп комментарийге каалаган бир сөз жазып кеткиле, чтобы 150 сом акча утуп алуу үчүн. Андыктан баарыңарга ийгилик, баарыңарга рахмат, лайк басып колдоп кеткиле.